Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Ушул жарманкеде өтүп жаткан жарманкеде дагы кезектеги бир компанияны көрдүк. Өзгөчө бир боз, өңү, түзү башкача болгон дагы бир тракторду силерге айтып берели. Адиси менен сиздерди тааныштырайын, андан кийин сөзүбүздү уланталы. Биздин көрүүчүлөр менен учурашпайбыз, таанышпайбыз. Assalomu alaykum урматтуу фермерлер, достор, мекендештер. Менин атым Ислам. Агроэкспорт компаниясынын бир бөлүгүн жетектейбиз. Бул тракторлар. Кыргызстанга уже тракторларды алып келип, техника кылып, сервис кылып иштеп атканыбызга 10 жылдан ашты. 10 жылдан ашып койду. Ооба, бизде бул айыл чарбада көп опытыбыз бар. Анан 2 күн выставка болуп атат, 2 күн, 3 күн болуп атат. Мына бүгүн 3-күн. 3 күндөн бери фермерлерге өз билген нерсенин баарын трактор тууралуу, сууга система тууралуу, айыл чарба тууралуу баардык нерсени түшүндүрүп айтып бергенге аракет кылдык. Анан бизде турган тракторлор бул Кыргызстанда жаңы келген тракторлор. Майдан баштап алып келе баштадык. Ушул жылдын майында. Ушул жылда. Бул тракторлордун бир канча өзгөчөлүктөрү бар. Бул тракторлорду алып келердин астында биз аябай мындай базарды, ошо рынокто аябай мындай изилдеп көрүп туруп анан алып келдик да. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Agrostyle компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Agrostyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Урматтуу фермерлер, бул тракторлор тууралуу бир аз кеңири айтып кетсек, бул тракторлорду биз алып келердин астында жарым жыл изилдеп, рынокто көрүп, байкап, кайсы биздин фермерлерге шайкеш келерин карап көрүп, анан кийин бул тракторлорду чогултуп алып келдик. Бул тракторду башынан баштасак, 3 күндөн бери выставкада фермерлердин көптөрү айтып атат, ошо өздөрүнүн объективдүү ойлоруна айтып атканына рахмат. Бул выставка боюнча эң дизайны жагынан, жөнөкөйлүк жагынан, баасы жагынан баарына шайкеш келген трактор ушул экен деп көптөрү айтышып атат да. Анан ошонун негизинде биз буйрутма алып аттык. Анан бул ал кишилер да бекерден буйрутма берген жок, себебинде бул тракторду азыр изилдеп көрсөк, бул көп артыкчылыктары бар да бул трактордо. Башынан баштап көрсөк, бул тракторда кичинекей лонжерону бар. Мындайча айтканда, бул тракторду биздин өйдө ылдый болгон полелер, биздин полелер Европада түз эмес, асфальт эмес, өйдө ылдый жерлерде бул мындай тракторду туруктуу кармап берет да, ар кандай шаймандар менен иштеп аткандачы. Андан тышкары бул мотору, бул трактордун мотору Yutong мотору. Кыргызстанда мындай карап көрдүк, ошо мотор жагынан Кытайдан келген тракторлордо эң эле надежный ошо моторунан, ошо Yutong мотор надежный экен да. Бирок Yutong'ун дагы бир канча кемчиликтери бар экен. Бул ошол эле жанагы көтөргүч системалары, гидравликасы ошол жагынан күчтүүлүк кылып, мындай лаволдуку күчтүүрөөк экен. Бирок лаволдун бул бизде турган трактордун ошо көтөргүч жанагы гидравлика системалары ошол лаволго окшош. Экөө бири-бирине шайкеш келет. Ушундай мындайча айтканда, булардын запчасттары, булардын тетиктери ар бир базарда, ар бир тетик саткан магазиндерде бул запчасттарын тапсаңыздар болот. Андан тышкары бул кабинасын алып көрсөк, бул кабинасы биздин фермерлерге мындай удобный кылып жасаганбыз. Күндүз дагы, кечинде да иштегенге чарчабай турган, көбүрөөк жумуш кыла турганга удобный кылып жасалган. Кабинасында 360 градус камералар бар. Сыртында болсо мына 14 штук фара турат. Бул кечки убакта мындай иштөө шартын жарык кылып, жакшы түс берет да. Анан бул трактордун аркасындагы көтөргүч системасы бул 4,5 тонна көтөрөт. Башка тракторлор 3,5 тонна көтөрсө, бул 4,5 тонна көтөрөт. Анан бунун гидравликасы өзүнүн коробкасынан майлары өзүнчө болуп, башкача болуп эмет турат. Бөлүм турат. Берге алып келсеңер, бул трактордун астыңкы эле фарасын карабай, биз капталдарына да ойлонуштурдук. Капталдарына да мондай фараларды киргиздик, чтобы фермерлер кечки убакта мындай бир кандайдыр бир поломка болуп калса, ошону тез убагында жарыкта бир ремонт кылганга, буякта шаймандар көрүнгөнгө мындай шарт түзүлүп берет да. Андан тышкары мына аркасын карап көрсөңүздөр, аркасында дагы фаралары мындай иштөөгө аябай жакшы шарт түзүп берет да. Анан гарантия жөнүндө айтып берсек, бул тракторлорго 2 жыл гарантия беребиз, полный сервисный гарантия. Андан тышкары, гарантиядан тышкары биз ошо өзүбүздүн майлар бар. Shell деген дүйнөлүк маркадагы майларды биз Кыргызстанда өкүлчүлүк болобуз. Ошол майларды биз коебуз. Анан 1,5 миң моточас, жолбосо 2 жыл гарантия беребиз бул тракторлорго. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы?
же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар AgroStyle компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. AgroStyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Урматтуу фермерлер, дагы бир көңүл бурчу нерсе бул мына арканкы шайманы бул 4,5 тонна көтөрөт. Андан тышкары бул коробкасы менен мосту майлары өзүнчө бөлүнүп турат. Андан тышкары дагы артыкчылыгы бул дөңгөлөктөрү мындай мосттор жөөккө кире турган кылып өздөрү регулировка кылса болот. Каалаган междурядья жөөккө кире турган шартты түзүп берет да. Бул гидравликасына дополнительный расширительный бачок бар. 3 гидровыходу бар. Керек маал болсо дагы бир гидровыход кошуп койсо болот. Бул тракторга мүмкүнчүлүгү бар. Анан бунун гидравликанын күчтүүлүгү 85 литр минутасына күчтүүлүк берет да, айланып берет. Кабинасында бул трактордун кабинасы абдан мындай фермерге удобный кылып жасалган, мындай көрүнүш, вид, обзор деп коет го орусча айтканда. Обзор бардык дөңгөлөктөрү көрүнөт, асты аркасы. Андан тышкары бул камерада монитор, бuyakta монитор бар. Бул 360 градус көргөзүп берет. Каласа фермер алдын күйүзүп койсо болот, аркасын күйүзүп койсо болот, капталын күйүзүп койсо болот. Бул жанагындай шаймандар менен иштегенде, мондай на уровне глаз дегенде, бул арканы карап отурбай эле мындай камераны эле карап кете берсе болот да. Андан тышкары мындай трактордо мындай тазалагыч компрессор бар. Бул тракторду күнүмдүк ежедневный обслуживанияга ыңгайлуу нерсе. Бул тракторду тазалап турат, өзүнүн салонун тазалап турат, фильтрларды, майлар, май куючу жерлердин баарын тазалап, чаңдан арып турса болот да. Андан дагы бир артыкчылыгы бул кабина өзү кенен, бир кишиге абдан мындай жакшы шартты түзүп берет иштегенге. Ичинде кондиционери бар. Каласа бул эмеле капталдарын каралатып койсо болот, бул тракторга мүмкүнчүлүгү бар. Урматтуу фермерлер, мына кыскача бир трактор боюнча обзор кылып бердик. Биздин адрес Бишкек шаары, Шевченко көчөсү 114. Экинчи этажда биздин кабинетибиз. Ошол жакка барсаңыздар, тракторларды айдап тест-драйвга мүмкүнчүлүк бар. Тест-драйв кылып кетсеңиздер болот.